Айтыңызчы, качан, эмне болуп, каяктан таанышып калгансыз жеңем менен? Ошол күндү эстеген сайын ыйлагым келет дейм. Тамаша, күлкү болсун деп эле айттым. Бул деген 2000 кайсы жыл эле? Деп коем. 2020-жылдын сентябрь айларында, август беле. Аялдар негизи ушундай числолорго аябай тап келишет. Август айларында ошол Оштогу чыгармачыл топ менин тең туштарым, досторум үйлөнүшүм керек, бирок сүйлөшкөн кызым жок ушул учурга чейин. Эч бирөө менен сүйлөшүп көрбөптүрмүн десем, анан бир кыз бар досум, бирок жаш аябай эле. Бирок таанышып көрсөң, мүнөзүңөр окшош дейт. Азыр бул бир аз көнө албайт, бир аз көнгөндөн кийин бул бошонуп кетет. Анан таанышсаңар мүнөзүңөр окшош деп калды. Анан макул таанышайын деп Instagram баракчасын алдым. Instagram баракчасын алып мындай карасам, жакшы эле мындай. Жем берсе мал болгудай демесиң. Тамаша. Бакка чымчык конобу таанышып алсак болобу дедиңиз анан? Жок, андай эмес. Анткени мен ошол учурда бир салон ачсамбы деген дагы ойлор келип, мындай Бизнес баштайын дегенсиз. Мындай чакан бизнес ойлонуп жүргөм да, эмне ачсам. Анан салон ачсаң дагы бир тажрыйбалуу кыздарга муктаж болосуң деп. Анан ошол учурда деле чекчейип чыга калып атпайбы? Салонда иштейт турбайбы? Анан эле дедим, саламатсызбы? Колуңуз көл экен, жасалгаларды көрдүм. Сиз эмне дайым эле аялдардын чачын жасайсызбы, кыздардын, эркектердин чачын жасабайсызбы десем, жок дедим. Мен ушул турмушка чыккан жана келиндердин, анан кыздардын чачтарын жасайм деп калды эле. Анда жакшы деп отуруп эле ошондон улам сөз башталып, тиги досторум дагы мени буга мага муну мактап даярлап коюшкан да. Эмне болсо эле жагымдуу сезиле берет да. Анан эле апама айттым, апа дедим, менде бир вариант бар. Кандай вариант? Көрөйүн деди. Ооба дедим, көрүңүз дедим. Дагы чогуу биринчи жолукканда эле апам менен барганбыз. Апам көрүп, апам жактырып, анан мен үйлөндүм. Ошондо биринчи таанышууга сиз өзүңүз барбай эле апаңыз дароо. Негизинен ага чейин жолуктуңуз белеби? Жок, ага чейин такыр жолуккан жокпуз. Карындаш сүрөт кане дегенсиз? Өзүң айтчы ошо. Карындаш сүрөттөрүңдү секундтагы жок экен го, канча деген мээнеттер бар. До конца көрүп анан бас деген. Менин сүрөттөрүмө класс басып атат да, ортосунда секунд деле жок да. Анан карындаш дедим, мен бул жакта видеолор деле турат дедим. Видеолор 1 мүнөттүк видео. Көрүп чыга аягына чейин. Менин менен тартылган дедим. Видеону көрүп туруп анан класс бас десем, күлүп койгон, ошодон кыз болуп берди деп койдум.